Bismillahirrahmanirrahim. Qantkende Allah'a bolgon suyu muhabbat пайда болот. Allah subhanahu wa ta'ala көп зикир кылганда, Allah'ın düşürген Kur'an-ı Kerim'ini okup oy жүгүрткөндө, yani düşüne turgan bolsanız, oy жүгүртүп, oy fikir менен, tadabbur, tafakkur менен окуй турган болсоңуз, tafakkur деген ошо ойлонуу, tadabbur, oy жүгүртүү, мурунку коомдор кандай болгон, Андан кийин Allah subhanahu wa ta'ala берген неаматтарын эстесеңиз, Allah Taala sizge кандай айтат? Кай көздү берди, сүйлөөчү тилди берди, баардыгын өз ордуна кылып берди. Басканга бут берди, кол берди, карманга. Баардыгын Allah Taala берди го. Ошондой эле эната бир туугандар, балдар, бунун баары неамат го. Дүйнөнү берип атат, күндү түндү алмаштырып берип атат, жүрөгүңүздү соктуруп атат. Баардык Allah subhanahu wa ta'ala неаматтарын санай берет турган болсоңуз түгөнбөйт да. Ва ин таудду неаматаллахи ла тухсуха. Эгер Аллах'нын нематтарын санай турган болсоңуз, санап бүте албайсыз дейт. Аллах'нын нематтары чексиз го. Ичип аткан сууңузду карап көрүңүз. Жутуп аткан абаңызды, жеп аткан тамагыңызды, жашап аткан жердин үстүндө канча нематтар. Асманда кечкисин чыгып, ай жылдызды караңыз. Бул эмне немат эмеспи? Жаап аткан жамгырда канча немат бар. Allah nimetini karaya verirseniz Allah'a bolgon suyu muhabbet пайда